Арбы, урматтуу 6-класстын окуучулары, кайрадан силер менен Данабек Назгул эжекеңер кыргыз тили сабагын өтмөкчү. Анда эмесе китеп дептерлериңерди камдап, ыңгайлуу отуруп алабыз. Дептерибизди ачып, бүгүнкү датаны жазабыз. Чын Куран айынын 13-ү болуп калды, балдар. Жазабыз бүгүнкү датаны. Сабактын темасы шилтеме ата точ. Буга чейин биз силер менен ата точ жана жактама ата точторду өткөнбүз. Эми бүгүн сабакта биз эмнелерди үйрөнөбүз? Сабакта бүгүн шилтеме ата точтон. Шилтеме ата точтун эрежесин билесиңер. Шилтеме ата точко кайсыл сөздөр кирерин билесиңер. Шилтеме ата точко сүйлөм түзөбүз. Шилтеме ата точтор кайсыл сүйлөм мүчөсүнүн милдетин аткарарын билебиз. Ошондой эле жакында турган шилтеме ата точ менен алысыракта турган шилтеме ата точтордун айырмасын билесиңер. Анан өз алдыбызча сүйлөм түзөбүз. Эгер мына ушул айткандардын баарын аткара алсаңар, демек бүгүнкү сабагыбыз максатына жетет. Кулак салабыз. Бир затка карата көрсөтүлө жаңсоо иретиндеги ат атооштор шилтеме ата точ деп аталат. Бир затка карата көрсөтүлө жаңсоо иретиндеги ата точтор шилтеме ата точтор деп аталат. Дептерибизге жазабыз, эсибизге тутабыз, өмүр бою унутпаганга аракет кылабыз. Шилтеме ата точторго кайсы деген суроо берилип, толук жана кыскарган түрдө колдонула берет. Бу, бул, ушу, ушул, мына бул деген ата точтор өтө жакын затка. Тиги, тигил, ошо, ошол, обочуроок затка тетигил, тетигил деген ата точтор алыс турган затка колдонулат. Бул жерде обочуроок деген сөз алысыраак деген маанини билдирет, балдар. Ата точко мисалдар. Бул биздин айыл. Ушул жерден ата точ сөздү табабыз. Шилтеме ата точту. Канаке. Таптыкпы, балдар? Азаматсыңар. Экинчилемдө тиги көрүнгөн мектебибиз. Бул жерден шилтеме ата точ табабыз. Азаматсыңар. Мына бул айылдын дүкөнү. Бул жердеги шилтеме ата точту табабыз. Тетиги балдар бакчасы. Бул жердеги шилтеме ата точ табабыз. Азаматсыңар тапкан болсоңор, мына ушундай сүйлөмдөрдү оозеки түзүүгө аракеттенебиз. Шилтеме ата точтор сүйлөмдүн ар түрдүү милдетин аткарат дейт. Демекелик, баяндоштук, бышыктоочтук милдеттерди аткарат экен, балдар. Бул кыргыз элинин жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун сүрөтү. Бул сүйлөмдүн ичинен шилтеме ата точту табабыз. Албетте, бул деген сөз шилтеме ата точ. Сүйлөмдө шилтеме ата точ кандай милдетти аткарды? Ким кыргыз элинин жазуучусу? Бул дейт. Ким деген суроого бул деген сөз жооп берет. Шилтеме ата точ. Демек, бул сүйлөмдүн ээси. Ээлик милдетин аткарды, балдар. Биздин айылдын аксакалдары ушулар. Шилтеме ата точ бул жерде кайсыл сүйлөм мүчөсүнүн милдетин аткарып калды, балдар? Азаматсыңар сүйлөмдүн аягында келип, атооч жөндөмөсүндө турган сөз менен аяктап калгандык үчүн баяндооч. Бул ушулар деген шилтеме ата точ баяндооштук милдетти аткарып калды, балдар. Мугалимдер тетигинде келе жатышат. Сүйлөм ичиндеги шилтеме ата точ табабыз. Туура. Тетигинде деген сөз шилтеме ата точ. Сүйлөмдөгү шилтеме ата точ кайсы сүйлөм мүчөсүнүн милдетин аткарды? Азаматсыңар кайда келе жаткан мугалимдер? Тетигинде деген суроого жооп берет. Кыймыл аракетин ордун билдирип жатат. Демек, бул сүйлөм ичинде бышыктоочтук милдетти аткарды, балдар. Эми, балдар, биз шилтеме ата точтун эрежесин билдик, сүйлөм түздүк, сүйлөмдүн ичинен шилтеме ата точторду таптык. Шилтеме ата точтор кандай сүйлөм мүчөсүнүн милдетин аткарарын билдик. Эми өз алдыбызча шилтеме ата точторду катыштырып сүйлөм түзөбүз. Эгер сүйлөм түзө алган болсоңор, анда силер шилтеме ата точ деген теманы өздөштүрдүңөр. Саламатта калгыла.